Тасман айда сапарыбыздын жүрүшүн алдын көздөй улантып берели. Бүгүн өзгөчө темаларга, ар тармакка токтолуп жаткан учурубуз. Ошону менен катар бүгүн Тасма талаасына, Тасма тармагына, кино тармагына да токтолууну туура көрүп турган учурубуз. Өзгөчө күз мезгилинде баарыбызга белгилүү болгондой, кинолор биринин артынан бири жабык көрсөтүүлөрү болуп, элге сунушталып, элге тартууланып келет. Жайы бою ошол кино тармагында жасалган эмгектин үзүрүү деп дагы айтсак болот. Ал эми баарыбызга белгилүү болгондой, бүгүнкү күндө керексиң аталышындагы Тасма көпчүлүктүн бир сүйүүсүн, сүймөнчүлүгүн жаратып, баарынын жүрөгүнөн өзгөчө түнөк таап жаткан учуру деп айтсам болот. Ал эми биз бүгүн дал ошол Тасманын жаратуучуларын конокко чакырып, Тасманын тартылуусу жана андагы кызыктар тууралуу сурайын деп калган учурубуз. Алгач эле ошол келген конокторду мен тааныштырып өтөйүн. Ошол негизи Тасмада баарыбызга белгилүү болгондой эле көптөгөн ошол экрандын арт жагында, башкача айтканда көшөгөнүн арт жагында дагы көптөгөн кишилер болот. Ошол бир гана кино каармандарынан сырткары режиссерлор, операторлор өңдүү. Ал эми ошол Тасманын 2 режиссеру болсо, анын дагы бир режиссеру бизде бүгүн Караш Жанышев. Ошондой эле биз ошол Тасманы болгон окуянын негизинде деп айтып атабыз. Ошол башкы каармандын өзгөчө жашоодогу каарманы деп дагы айтсак болот. Дүйшөн Калбеков бүгүн биздин студиябызда конокто. Саламатсыздарбы? Жакшы келип алдыңыздарбы? Көрүп турганыбызга кубанычтабыз. Эң эле алгач ушул биз көрүүчүлөрүбүз менен бирдикте ушул кинонун кыскача бир трейлерине токтолуп өтөлү. Андан соң биз маегибизди баштайлы. Кандай дейсиздер? Келиңиздер, анда бирдикте ошол Тасманын кыскача бир үзүндүсүнө токтололу. Мындайча айтканда 70-80% өпкө чыгып болгон. Муну 4-чү стадия деп коет. Байке, жакшылап карап берип коюңуздарчы. Кудай. Неге бизди өтүп кыйнап атасың? Мына кыздарым эле жаш. Мына ошол кыздарга сенин мээримиң, сенин камкордугуң аябай керек. Келинчегиңдин ичери суусу түгөнүп баратат. Эжам 2-3 айла калды дешти. Эртең апаңа барып туруп, үйгө эртерээк келчи деп айтпасам, Эми кийерчи. Ажам мен отсам. Жоқ, барген. Мына ушундай өзгөчө Тасма көпчүлүк көрүүчүлөрдүн жүрөгүнөн түнөк тагып атат деп айтсак болот. Ал эми дал ошол Тасманын жаратуучулары биздин студиябызда конокто. Келиңиздер, сөздү кимден баштасак? Режиссер катары биринчи сизден баштайлы. Тасма качан тартылды, канча убакыт тартылды? Ошол эле жашоодо болгон окуянын негизинде деп айтып калдык. Эң алгач ошол Байке келип сунушту биринчи сиздерге киргиздиби же болбосо окуя тууралуу угуп калып сиздер келип Байкеден сурандыңыздарбы? Сиз өзүңүз сөз баштап бериңизчи. Бул Тасманы тартуу демилгеси ошо 3 биздин жаш актерлорубузга таандык. Саламат Калбек уулу, Динмухаммед Жыргал ошол үчөө чогулуп, достор, актерлор болуп ошо чогуу жүргөн балдар да. Анан ошо кино тартабыз деп, анан Саламат бул Дүйшөн Байке менен жакшы мамиледе экен. Сүйлөшүп, анан ошол Байке өзүнүн башынан өткөн окуясын айтып бериптир да. Бир убактарда ошо келинчеги ооруп, врачтар ошо жашап кетиши кыйын, уже даярданып бергиле дегенде, анан
байкенин баягы өжөрлүгү менен келинчегине баягы үмүт берип, жок, сен өлбөйсүң, сен жашайсың деп болгон баягы күч аракети менен аракет кылып атып ошо айыктырып алган экен да. Анан ошол идея баягы ошол окуя Саламатка жагып, анан үчөө давай ушул жөнүндө кино тартабыз деп көптөн бери ойлонуп жүрүшүптүр. Анан бизге келген. Ушундай кино тарталы деп атабыз, кандайсыңар деп, анан кандай ойлойсуңар деп, анан Сорон экөөбүз угуп, анан бизге да аябай жакты, чынында аябай таасирлендик. Жакты бизге, келгиле иштейли, тарталы деп. Анан бир кызык окуяны айтып өтөйүн ушул жерден кошумчалап. Бул тасманы тартуу иштери май айынын орто чендерине пландалган болчу да. Анан биз ага чейин уже январдан өтүп, уже сценарийин башка бирөө жазып аткан. Жазып даярданып, анан биз уже башка проекти бүтүп, майга уже Сорон экөөбүз бул кинону тартабыз, подготовкасына киребиз деп келгенбиз. Келгенде бирок сценарий жок болуп чыкты да. Сценарий жазылган эмес. Анан биз подготовкага киребиз деп полный команданы чогултуп алганбыз. Актерлорду уже бекитип, дайынданып, анан келсек сценарий жок, анан кыска убакыттын ичинде сценарий жазыш керек болду да. Анан дароо эле айттык Саламаттарга, бизге ошо байкеге жолуктургула деп. Анан Дүйшөн байкеге жолугуп, өз оозунан уктук, угуп, анан баягы ошол ооруканаларга барып, кандай жашашат ошол жерде, кандай эме кылат ошолорду изилдедик, көз көзү менен көрүп, дарыгерлер менен сүйлөшүп, анан ошонун баарын баягы башыбыздан бир сыйра өткөрүп, баягы жүрөгүбүздөн өткөрүп бир сыйра анан жаздык. 10 күнүн ичинде сценарий жазылды. Ошол жерден баягы команданы топтоп алгандан кийин аны кайра чачырап жибериш туура эмес болуп калмак да. Анан өзүбүз дагы аябай настрой коюп алгандыктан жазабыз давай деп, анан күнү түн ошо офисте түнөп тырышып атып 10 күнүн ичинде жазып, параллельно даярданып туруп, анан тарттык да бул тасманы. Ошол май айынын орто ченинен өтүп, июнь айынын баштарына чейин бир 15, калп айтпасам 15-17 күндүн ичинде тартылды. Сон, анан көркөм тасма болгондон кийин алынча кошумчалар болот дегендей, көркөмдөөлөр болот дегендей. Анан болдубу ошол нерселер? Сөз баягы биздин Чыңгыз Айтматов агайыбыздын айткан сөзү бар. Жашоодогу болгон окуя, ал ошо турушу боюнча эле чыгарма болбойт эч качан деген да. Анан биз баягы бул окуя чын баягы жүрөккө таасир берет, аябай таасирдүү окуя экен. Бирок биз ушул менен не ойду жеткиребиз зрительге? Кандай биздин эмебиз, задачабыз кандай болуш керек? Биздин максатыбыз кандай болуш керек? Ошонун баарын баягы талкуулап, ойлонуп отуруп, анан бир топ эле нерселер өзгөрдү, бирок баягы негизги эмеси өзөгү калды, бирок баягы биздин максатыбызга, баягы автордун эмеси, ойлоруна, эмесине жараша бир топ нерселерди кошуп, анан бир ушундай бир чыгарма жаралды. Сон, Дүйшөн мырза, негизи эле баарыбыздын жашообуз кино деп айтылат, Анан бирок сиз өзүңүздүн буга чейинки жашооңузду ушул чоң экрандан, тасмадан көрүп, кандай мындай сезимдер болду? Кайрадан ошол бир өткөн учурду, ошол балким кыйынчылык учурдан өткөндүрсүз, ошонун баарын кайрадан көрүп отуруп, кандай сезимдерге мындай токтолдуңуз? Эмнелерди ойлодуңуз? Негизи эле тасма сиз үчүн кандай болду? Актерлор аябай жакшы ойношкон. Кээ бир учурлар көзгө жаш алдык да. Кээ бир учурлар ошо өткөн күндү эске салды. Менин оюмча кино 20% гана көркөмдөлгөн да. Көпчүлүк учурлар ошол биздин жашообуздон болуп өткөн окуялар кирген кино тасмага. Ошондо биз премьерага келинчегим экөөбүз тең барганбыз. Көрүп, билдирбегенге аракет кылып аттым, бирок көздөн жаш чыгып кетип атты да. Аялым болсо ыйлап атты ал. Себеби көбүрөөк ошол ооруну өзү өткөздү да. Өзү өткөздү, анан Кудайга көбүрөөк шүгүр кылдык. Ошол күндөр өтүп кеткенине. Анан ошол окуя адамдарга
тарбиялык мааниси бар болуп, бир жакшылыкка чакырган нерсе болгонуна мындай бир сүйүнүп калдым. Буюрса көптөгөн жакшы сөздөрдү угуп атам. Мага өзүмө да айткандар болду. Соцсеттерден баракчама жазып аткандар да болуп атат. Биз сиздин киноңузду көргөндөн кийин аялым экөөбүз жарашып алдык. Ооба, ошондой пикирлер абдан көп болуп атат, Жарашып алдык, анан жакшы мамиле кылып калдык. Анан биз деген бир кичине эле бир нерсени талашып аткан турбайбызбы? Рахмат Көрсө көйгөй деле эмес турбайбы деши, Рахмат деп жакшы жылы сөздөрүн айтып атышат. Жанакы сөзүбүзгө кайрадан кайтсак, ошол сиз айтып калдыңыз, көптөн бери оюмда бар болчу, ошол кино тармагындагы жигиттер менен чогуу жакшы сүйлөшүп жүрчүк, анан айтып калбадыңызбы ошол тасмага тартуу, ошол окуя жакшы кинолот болуш керек деп ойлоп жүргөм деп. Анан ошол сөзгө кайрадан токтолсок, качан сунуш бердиңиз, анан сиз дагы жакшы бир жардамдарды бердиңиз болуш керек, ошол кинонун мыкты болуусуна колуңуздан келишинче мыкты деңгээлде айтып берип. Кинону тартылгандан алдын 1 жылга деле жеткен жок. Биз Саламат экөөбүз ошо чай ичип отуруп, ушундай мен өзүм немем, мындай оюм бар, ушундай кино жаратыш керек. Анан өзүм оюмду айттым да, башкы ролго сен туура келсең керек, сенин ойношуңду каалайм деп, анан экөөбүз сүйлөшүп, анан окуяны айтып берип атканда эле Саламат угуп атып эле көзү жашылданган да. Анан ойлуу эле кеткен. Бир аз убакыт өткөндөн кийин эле тарталы деп сунуштап калды, анан тартып жибердик, ушу тартылып кетти. Колдон келгенче жардам кылдык, колдон келгенче колдоп турдук. Бирок балдар өздөрү уже мындай дасыккан, уже мындай бир профессионал болуп калышкан экен да. Оңой эле болду окшойт балдарга. Эми тасманын артындагы кыйынчылыктарын өздөрү билет, бирок менин оюмча мындай жакшы команда менен жеңил эле өтүштү деп ойлойм да. Абдан сонун. Анан байке айтып өтпөдү, ошол башында эле башкы ролду аткарган Саламат алдын ала эле ошол менин да сунушум болгон, менин да каалоом болгон деп, андан кийинки ошол эле башка арманда ойногон актрисаларыбыз, ошол эле Эзигеева кимдердин сунушу менен тандалып алынды, ойноо учурунда кандай өзгөчөлүктөр болду, кандай кызыктар болду? Бул Саламат чын эле башында уже Саламат ойнойт деген эме менен келишкен балдар. Башкы каарманды Саламат ойносун деп. Анан көп факторлор бар болчу. Биринчи фактор ошо баягы финансы жагына келип такалат да. Баягы бул өздөрүнүн проектиси болгон үчүн анан ошо өздөрү ойноп, ашыкча чыгым болбой биздин өзүбүздүн эле актер ойносун деген сунуш болгон. Анан биз аны туура түшүндүк, туура кабыл алдык. Анан ошол Саламат башкы каарман болгон үчүн тегилегинде актерлордун баардыгын ошого ылайыктап тандадык да. Ошо чогуу ансамбль болсун, бири-бирине дал келсин деп. Айсанатты болсо Сорон биздин ошо экинчи режиссерубуз, режиссерубуз Соронду сунушу болгон. Биз аны Вердик деген тасмада иштеп жүргөндө анын ролу бар болчу да, прокурорду ойноп аткан. Ошол жерден Сорон көрүп, анан биз мындан кийин керексиңди тартабыз деп ойлонуп жүргөнбүз да, пландап. Анан ошол жерден эле сразу сунуштады Сорон. Айсанатты көрбөйлүбү деп. Айсанат да как раз ошо жаныбызда турган, тартып аткан учурда эле. Анан карап түшүндүк да ошондо Айсанат ошол ролго туура келерин. Анан азыр баары эле ошо көрүүчүлөр дагы баары эле ошо жакшы ансамбль болгонун, киного отурганын баары айтып атышат. Анан жаңылбаппыз деп ойлонуп атабыз. Бүгүнкү күндө тасма ошол көрүүчүлөрдүн жакшы бир суроо талабына ээ болуп атат, жакшы сунуш пикирлер айтылып атат. Анан сөзсүз түрдө жакшы пикир менен кошо мындай сын пикир дагы ээрчип чогуу жүрөт эмеспи? Анан сын пикирлер да болуп атабы? Негизи өзүңүздөргө айтылган же болбосо ошол эле соц тармактарга жазылган кандай сын пикирлер бар? Аларга көңүл буруп атасыздарбы? Кандайдыр бир кемчиликтер кетиптирби? Мен
баягы айрыкча эми туура сын пикирлер, баягы профессионалдык жактан сын пикирлер биздин өзүбүздүн коллегалар тарабынан айтылат да. Мен азырынча андай сын пикирлерди уга элекмин. Балким азыр баягы прокатта болуп, баягы эмеси токтолун элек да. Балким ошол баягы эмеси токтоп, анан жайма жай отуруп сүйлөшүп калганда балким айтылат чыгар. Бирок азырынча мен уга элекмин. Жөнөкөй көрүүчүлөрдөн мындай конкреттүү мындай аргументтери менен так коюлгандай сын пикирлерди уга элекмин. Баягы хейтерлер деп коет го. Ошол сыяктуу сындар жазылып атат, эми аларды мындай сын деп кабыл алуу мүмкүн эмес да. Анан көбүнчөсү ошо баягы ыйлап баягы үй бүлөнү баалаш керек экен, бири-бирибизди колдошубуз керек экен деп анан жана агайда айтып өтпөдү, баягы кээ бир мамилеси бузулуп бараткан, бири-бири менен келишпей аткан үй бүлөлөр баягы биздики жөн эле эми мындай эле проблема көйгөй турбайбы, бири-бирибизди колдошубуз керек экен деген отзывдар көп болуп атат. Анан ошолорду көрүп, биз максатыбызга жетиппиз деп ойлоп атабыз да. Себеби биз башында эле эми кино эмне жөнүндө болуш керек дегенде эле биринчи биздин башкы максатыбыз ошо үй бүлөнү бекемдөө, үй бүлөлүк баягы институтту бекемдөө, бири-бирине түшүнүп мамиле кылуу, ошол нерсеге фокус жасайлы. Биздин негизги максатыбыз ошол болсун дегенбиз да. Анткени азыр көрүп атпайсыздарбы? Ажырашкан, бири-бири менен келишпей аткан, бузулган үй бүлөлөр көп. Мисалы менин досторум, тааныштарым, туугандарымдын арасынан деле толтура, мисалы үйлөнүп бир-эки балалуу болуп же жаңы эле жашап келатканда эле ажырашып кеткен жаштар көп да. Мисалы сиздердин деле, агайдын деле арасынан толтура чыгат. Анан ошолор мисалы чынында мындай бир кичинекей биздин мамлекет үчүн бул чоң эле трагедия да. Анан ушул тасма аркылуу жок дегенде ошо бири-бирин жакындаткан, кичине болсо дагы баягы жүрөктөрүн жылытып, бири-бирине болгон сезимдерин, сүйүүлөрүн арттырган тасма болсун деген максатыбыз бар болчу. Эң биринчи максатыбыз. Анан ошого аз да болсо ошол максатыбыз ишке ашып атыптыр деп ойлоп атабыз азыр. Чындыгында ошол тасмага киргенде кандайдыр бир ойго чөмүлүп жашоого кандайдыр бир бурулуштар жасай алсаң же болбосо кандайдыр бир нерседен жыйынтык чыгара алсаң, ошол максат, ошол тасма чындыгында өз максатына жетти деп айта алабыз. Сиздердин тасмаңыздар дагы чындыгында ошол биз соц тармактардан байкаган боюнча көпчүлүктүн ошол көңүл чордоонунда болуп турган учуру, жакшы натыйжасын, жакшы жыйынтыгын берип жаткан учуру чындыгында мындай тасма менен биз дагы жалпы эмгек жааматыбыз менен сиздерди дагы куттуктайбыз. Анан алдыда кандай проекттер, кандай тасмалар пландалууда, эмненин үстүнөн иштеп атасыздар? Азыр со режиссерубуз Сорондун экинчи Анвар Осмоналиев деген ал жакта дагы эки режиссер болгон. Мен ал жакта коюучу оператор болуп эмгектенгем. Буюрса 18-сентябрдан баштап Вердикт деген дагы бир тасмабыз жарык көрөт. Буюрса ошонун премьерасына дайынданып атабыз. Бардык баягы монтаж, постпродакшн деп коебуз, ошол иштердин баары жыйынтыкталып, азыр ошо премьерага баягы элге жеткирүү, реклама иштерине киришип аткан учурубуз. Буюрса ал жакта дагы баягы коомдо болуп аткан оор көйгөйлөрдү чагылдырып, ошо элдердин көңүлүн көңүлүн бурдура турган кээ бир көйгөйлөр, маселелер бар. Ошолорду көтөргөнбүз. Буюрса азыр ошол тасманын премьерасына дайынданып атабыз. Андан сырткары чыгармачылык иштер эме дайыма изденүү үстүндө го. Бир канча сценарийлерди, проекттерибизди даярдап, финансы издеп аткан учурубуз. Анан Дүйшөн мырза, айтсаңыз, сиз дагы ошол тасманы көрүп, анан ошол тасма талаасында жүргөн жигиттер менен бири болуп, ушул тасма кино тармагына, тасма талаасына көбүрөөк мындай кызыгууңуз артып калган жокпу? Сизде дагы башка бир идеялар, башка бир пландар пайда болгон жокпу ушул киного байланыштуу? Негизи адам баласы кичинекейинен эле баягы бирөөлөргө айткан, анан айтпаган ичинде кыялдары бар да. Ошондой кыялдардын бири негизи ошо кичинекей менен эле өзү кино тармагына аралашкым келчү. Анан Аллах Таала ушундай кылып акырындан тааныш кылып, акырындан
бир нерселер себеп кылып, Жол көрсөтүп атат жакындатып алып келе берет экен да. Буга чейин мен Супер Кудалар 2, анан дагы бир 2 фильмдерге спонсор болгонбуз. Анан ошол жактан уже кино тармагында балдарга аралашып, акырындап жылып келип отуруп азыр ушул менин башымдан өткөн окуя дагы экрандаштырылды. Бул жакшы болду деп ойлойм. Анан буюрса менде дагы идеялар бар. Эми жигиттердин жардамы менен чогулуп, мүмкүн өзүм дагы келечекте ошол кино тармагына аралашып, бир сценарий жазып, балдар менен чогуу иштешип, чогуу жүрөм деген ойдомун. Демек алдыда сизден дагы жакшы жаңылыктарды күтүп калат экенбиз да. Буюрса кийинки эфирлерибизде башка тасмалар тууралуу сүйлөшүп калат окшойбуз. Анда ийгиликтерди каалайбыз. Чындыгында ошол элге жаккан, ошол элдин жүрөгүнөн түнөк тапкан тасмалардан болсун. Жана айтып өткөндөй эле ошол элдин жашоосуна кандайдыр бир таасирин тийгизсе, анда ошол сиздердин ошол кино тармагында жүргөн инсандар сөзсүз түрдө өз максатына жеткен болот. Сиздердин да негизги максатыңыздар ошол экенин билебиз. Андыктан ошол жасаган ишиңиздерден баар таап эле ошол элге жагып эле тарткан тасмаңыздар ошол көптөгөн көрүүчүлөрдү таап эле жакшы бир көрүүлөргө ээ болсун. Биздин убактыбыз дагы өз соңуна келип жетти. Андыктан келиңиздер, сиздерге кыскача бир сөз берелик. Балким ошол көрө элек көрүүчүлөрдү тасмага ошол чакырып өтөсүздөрбү же болбосо кандайдыр бир сунуш пикирлериңиздер барбы? Токтолуп өтүңүздөр. Келиңиз, сизден баштайлы. Сунуш пикир. Бул кинону менин оюмча ар бир үй бүлө көрүш керек. Жакшы ынтымакташып аткан үй бүлө деле көрүш керек. Кыйналып аткандар деле көрүш керек. Негизи эле жаштарга аябай чоң үлгүлүү бир тасма жаралды деп ойлойм. Буюрса бул бир топко чейин жылдар бою көптөгөн үй бүлөлөрдүн жакшы ынтымак болушуна себеп болгон бир тасма жаралды. Буюрса баягы коммерциялык эле багытта эмес, мындай бир чоң бир үлгү катарында бир жакшы нерсе жаралды. Кудайга миң мерте шүгүр ушундай бир жакшы нерсеге биз себепкер кылганына. Анан ошо ар бир биздин жарандарга ушул кинонун тасманы сөзсүз көрүп коюңуздар деп сунуштайбыз. Келиңиз. Мен дагы кошулам. Ошо агайга киноңузду көрүңүздөр. Бул тасмадан кийин жакшы ойдо, жакшы сезимдер менен каласыздар деп ишенем. Мындан сырткары дагы бир нерсени айтып өтпөсөм болбойт. Баягы чыгарма ушул кинону тартып баштаганда, баягы жалпы команда отуруп, чогулуп сүйлөшүп атканда ушу балдарга, командага айттым эле да. Буюрса ушул тасма бүткөндө биз ушул проектте иштедик эле деп сыймыктанасыңар. Келгиле жакшы эмгектенип, ынтымак болуп, ошону жакшы тартып алалы деп. Чын эле ошо айткандай эле болду. Буюрса баягы элге сиңип кеткен тасма болуп атат. Анан ошон үчүн баягы командага да ыраазычылык айтып өтөйүн. Баягы жолуну чапса, ким чапты аты калды маңызга дегендей биздин атыбыз эле чыгып атат, бирок артыбызда көптөгөн команда эмгек кылган. Ошо команда ар бириңиздерге баягы ачка токко алып, ысык суукка чыдап, кыйынчылыкка чыдап ушул тасманы жаратуусуна чоң эмгекке салым коштуңуздар. Бул биздин эле эмес, бул баарыбыздын жеңишибиз деп эсептейм. Абдан сонун, сиздерге дагы ийгилик каалайбыз. Келип ушул жакшы жаңылыгыңыздар менен бөлүшүүгө, жалпы элге ушул алдыда пландарыңыздар, кино тасманын өзгөчө тарыхы тууралуу баяндап бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдирели. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Ушул кыргыз тасмасынын, кыргыз маданиятынын өнүгүүсүнө өз салымыңыздарды кошуп эле жүрө бериңиздер. Көрүшкөнүбүзгө, таанышканыбызга кубанычтабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, бизге бөлүнгөн убакыт дагы өз соңуна келип жетти. Андыктан биздин буга чейинки маектерибизди көрүп жетишпей калган болсоңуздар, анда түштөн кийин 3-төн 5ке чейин дагы кайталообуз орун алат. Андан сырткары УТРК YouTube баракчасына баш багып, маектерибизди дагы дал ушул жактан көрүп болсоңуздар болот. Ал эми биз коштошпойбуз. Эртеңки күндүн таңында кайрадан амандашканча бар болуңуздар дейли. Сиздердин кызматыңыздарда Нурзада Тыналык кызы болду.